Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы номер 50 Пайыз Нышанов атындагы мектеп гимназиясынын география мугалими Бактыгүл Жапар кызы. Саламатсыздарбы? Урматтуу окуучу достор, биз жыл башынан бери материктердин жана океандардын физикалык географиясын окуп келүүдөбүз. Анын ичинде материктерди, океандарды, ар кандай аралдарды, дарыя, көлдөрдү, түздүктөрдү окуп үйрөндүк. Ал эми биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы Чыгыш Европа түздүгү, же болбосо экинчи аталышы Орус түздүгү болмокчу. Балдар, биз билгендей, бир гана география сабагы менен чектелбейбиз. Биздин география сабагыбызда бир канча предметтер менен предмет аралык байланыштар болмокчу. Ал эми биздин бүгүнкү темабыз тарых, кыргыз тили жана биология предметтери менен терең байланышы бар. Анда эмесе сабагыбызды баштадык, балдар. Биз билебиз, балдар, дүйнө жүзүндөгү эң ири түздүктөрдү. Алардын эң ириси бул Амазонка ойдуңу болсо, Амазонка ойдугунан кийинки экинчи орундагы түздүк бул Чыгыш Европа түздүгү. Дүйнө жүзү боюнча экинчи орунда, ал эми Евразия материгинде эң биринчи орунда турган түздүк. Жогоруда айтып өткөндөй, бул аймакты Орус түздүгү деп да атап коюшат. Ал түндүк Чыгыш Евразиянын европалык бөлүгүн дээрлик ээлейт. Түздүктү түндүгүнөн Баренц жана Ак деңиздер, батышынан Балтика деңизи курчап турат. Түштүк жээги Каспий, Кара, Азов деңиздеринин жээктери жана Кавказ, Крым, Карпат тоо этектери аркылуу өтөт. Урал тоолору анын чыгышындагы табигый чек ара болуп эсептелет. Чыгыш Европа түздүгү түндүктөн түштүккө 2500 километрге, ал эми батыштан чыгышка 1000 километрге созулуп жатат. Абсолюттук бийиктиги 171 метр. Жеринин бетинин түздүктүү болушу анын платформасынын фундаменти терең горизонталдуу жатып, үстүнөн байыртадан бери куралган калың чөкмөтектердин катмары каптап турат. Платформанын кээ бир участоктору көтөрүңкү келет, андай жерлерде дөңсөөлөр пайда болгон. Платформанын фундаментинин сыртка чыгып турган жерлери Балтика жана Украина шиттери түрүндө чөкмөтектер менен капталбай жатат. Дөңсөөлүү көтөрүңкү аймактардын ортосунда кристалдык фундамент төмөн карай ийилген жерлердин рельефи түзөң, ойдуңдуу. Днепр боюндагы ойдуң Окадону түздүгү ушундайча пайда болгон. Булар аркылуу дарыя өрөөндөрү өтүп, кокту колоттор менен аз тилмеренген жайык түздүктөрдүн аймагы түзүлөт. Платформанын чет жакасындагы төмөн карай ийилген участокторунда Кара жана Каспий деңиздеринин боюндагы ойдуңдар, ошондой эле түндүктөгү Балтика жана башка деңиздердин жээктерине жакын жаткан ойдуңдар пайда болгон. Мынакей, балдар, бул сүрөттөн биз Чыгыш Европа түздүгүн көрүп жатабыз. Демек бардыгыбыз Чыгыш Европа түздүгүн элестеттик. Чыгыш Европа түздүгүнүн басымдуу бөлүгүнүн абсолюттук бийиктиктери 100 метрден 200 метрге гана жетет. Түздүктүн бетин каптап жаткан чөкмөтектер бир эле мезгилде пайда боло калган эмес. Ал тектердин көбү байыркы мезгилдеги платформаны каптап жаткан деңиздердин түбүндө түзүлгөн. Чыгыш Европа түздүгүнүн рельефинин түзүлүшүнө байыркы муз каптоолор чоң таасир тийгизген. Түздүктүн түндүк тарабында муз каптоо 3-4 ирет кайталанып, кайра тартылып турган. Алардан калган морена чөкмөлөрүнөн түзүлгөн дөңсөөлүү рельефтин формалары азыркы мезгилге чейин сакталып калган. Акыркы муз каптоонун убагында
Мурунку пайда болгон морена дөңсөлөрү жемирилип бузулуп, андан майдаланган борпоңтектер муздун эриген суулары менен агып, ойдуңдуу жерлерде топтолгон. Албетте балдар, бул жерде кен байлыктар жок эмес. Кен байлыктардын бир нече түрү кездешет. Алар темир рудасы, уран, көмүр, түстүү металлдар жана ошондой эле нефти жана газ кеңири кездешет. Албетте балдар, бул жерде кен байлыктар жок эмес. Кен байлыктардын бир нече түрү кездешет. Алар темир рудасы, уран, көмүр, түстүү металлдар жана ошондой эле нефти жана газ кеңири кездешет. Бул жерден балдар сиздер Россия Федерациясынын жилегин жана ошондой эле дүйнөнүн саясий картасын көрүп жатасыздар. Бул менен мен эмнени айткым келип турат? Чыгыш Европа түздүгү бул экономикалык географиялык жактан Россия Федерациясынын аймагына таандык. Дээрлик бардыгы эмес, бирок көпчүлүк бөлүгү ушул федерациянын аймагына карайт. Ошондой эле балдар, бул Чыгыш Европа түздүгүндө эң ири шаарлар жайгашкан. Алар Москва жана Санкт-Петербург шаарлары. Бул шаарлардагы Россиянын аймагына же болбосо Россия мамлекетине караган шаарлар. Россиянын калкынын көпчүлүк бөлүгү дагы дал ушул эки шаарда жашашат. Жогоруда айтып өткөндөй, Россиядан башка дагы мамлекеттердин аймагында жайгашкан деп айттым Чыгыш Европа түздүгүн. Алар Финляндия, Польша, Украина, Болгария, Молдавия, Румыния, Латвия, Литва, Эстония жана башка. Демек, Чыгыш Европа түздүгүнүн аябай аянты чоң экендигине дагы бир жолу ишенип олтурабыз. Чыгыш Европа түздүгүнүн климатына токтоло кетсек. Климат деген сөздү балдар эсибизге салып алалы. Климат бул аба ырайынын бир жылдык же болбосо көп жылдык режими. Чыгыш Европа түздүгүнүн түндүктөгү чет жакаларынан башка көп мейкиндиктери мейлүүн климаттын алкагынан орун алган. Түздүктүн климаттык шарттарына Атлантика океанынан соккон деңиздик мейлүүн аба массасынын таасири чоң. Ошого байланыштуу анын батыш бөлүгүндө нымдуулук жогору. Кыш анча катаал эмес, жайында салыштырмалуу салкын. Чыгыш тарабына жылган сайын континенттик мейлүүн аба басымдуулук кылат. Эгерде аба массаларынын кеңдиктер боюнча алмашуусуна көз чаптырсак, анда аймактын түздүктүү рельефине байланыштуу арктикалык аба массалары анын түштүгүнө тоскоолсуз эле жетип, айрым учурда абанын температурасын кескин төмөндөткөнү байкалат. Тетирисинче континенттик тропиктик аба массасы түндүктөгү Ак деңиздин жээктерине чейин барат. Бул убакта кышкысын аба бир аз жылып, жаз, жай мезгилдеринде кургакчылык өкүм сүрөт. Мына ушундай шарттарда Чыгыш Европа түздүгүнүн батыш бөлүгүнө 600-800 мм жаан-чачын түшсө, анын түштүк чыгышына 200-300 мм гана туура келет. Ал эми январь айында батыш тарапта абанын орточо температурасы -4 градус Цельсий, Уралга жакын -18 градус Цельсий. Жайында температурасы негизинен кеңдиктер боюнча өзгөрөт. Эгерде июль айында абанын орточо температурасы түндүк деңиздердин жээгинде 8-10 градус Цельсий болсо, түштүктөгү жарым чөлдөрдө 24-26 градус Цельсий. Ички суулары. Чыгыш Европа түздүгүнүн дарыялары башка региондун дарыяларынан айырмаланып, түштүктү көздөй агат.
Дарыялары булар: Волга, Дунай, Днепр, Кама, Дон жана башка. Биз азыр эң ири дарыяларына токтоло кетебиз. Бул сиздер сүрөттөн көрүп турган Волга дарыясы. Волга дарыясы бул Европадагы эң узун жана суусу мол дарыя. Суу транспорту каттайт. Сүрөттө көрүп турасыздар. Волга дарыясы бул байыркы аталышы Ра, орто кылымда Итил, азыркы учурда Эдил деп да аталып жүрөт. Бул жогоруда айтып өткөндөй Европадагы эң ири дарыя. Россиянын Европалык бөлүгүндө. Узундугу 3530 километр. Алабынын аянты 1360 000 километр квадрат. Валдай дөңсөөсүнөн башталып, Казан шаарына чейин кеңдик, андан кийин Меридиан багыттарында агат. Каспий деңизине куярда чоң дельтаны пайда кылат. Волганын 200 куймасы бар. Алардын ирилери Ока, Сура, Свияга, Малога, Ветлуга, Бейшлот, ортоңку жана төмөнкү агымында Кама, Самара, чоң Ыргыз. Волга жогорку бөлүгүндө жогорку Волга көлдөрү аркылуу агып, агымы суу сактагычтуу гез каскаддары менен жөнгө салынат. Демек, Волга дарыясында бир канча гэстердин каскады курулган. Урматтуу окуучулар, биз каскад деген сөздү эсибизге салалы, жана ошондой эле гэс деген сөздү эсибизге салып алалы. Гэс бул гидроэлектр станциясы. Ал эми каскад деген сөз бул бир эле дарыяга катары менен курулган гэстердин каскады деп атайбыз. Ал эми балдар, биздин экинчи токтоло турган дарыябыз бул Дон дарыясы. Эң алгач мен сиздерге Дон дарыясы тууралуу маалымат айта кетейин. Дон Россиянын Европалык бөлүгү аркылуу аккан дарыя. Узундугу 1870 километр. Алабынын аянты 422 000 километр квадрат. Орто Орус дөңсөөсүнөн башталып, Азов деңизинин Таганрог булугуна куярда дельтаны пайда кылат. Демек, Дон дарыясы Азов деңизине куят. Дондун өрөөнө кыйла аралыкка чейин Орто Орус дөңсөөсүнүн чыгыш тик чети аркылуу өтөт. Төмөнкү бөлүгүндө жер анча эңкейиш болбогондуктан өтө жай агат. Балдар, бул сүрөт сиздерге да кызык болуп жатса керек. Себеби бул жерде Дон дарыясынын сүрөтү турат, жана ошондой эле Чолпонбай Түлөбердиевдин сүрөтү менен Чолпонбай Түлөбердиевдин сөөгү жаткан жердин сүрөтү турат. Балдар, биз тарых жана кыргыз адабияты сабагын эске салабыз. Эсиңиздерде болсо, Чолпонбай Түлөбердиев бул кыргыздардан чыккан баатыр. Ал Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда дал ушул сиздер сүрөттөн көрүп турган Дон дарыясынан сүзүп өтүп, душмандардын тызотуна барып төшүн тосуп, өзүнүн шериктерин аман алып калган, бирок тилекке каршы өзү ошол жерден жан берген балдар. Сиздер мына ушул сүрөттө Чолпонбай Түлөбердиевдин сөөгү жаткан жерин көрүп жатасыздар. Жана анын ал бир аз бийик дөбөчөдө жайгашкан. Ал эми ылдыйкы жакта Дон дарыясынын агып жатканы дагы көрүнүп турат. Чолпонбай Түлөбердиев дал ушул Дон дарыясынан демек сүзүп өткөн экен. Дон дарыясынын канчалык узун, канчалык чоң экендиги жөнүндө жогоруда да айтып өттүк. Демек, аябай жүрөгү тоо, аябай эр азамат болгон. Чолпонбай Түлөбердиев жөнүндө анын бирге окуган классташы Масалбек Ашыралиев деген жаран мындайча эскерген. Биз 33-жылы 1-класска келдик. Ушул жерден 5-класска чейин бирге окудук.
5-класска барганда мектептин жанында арык бар эле. Ошол жерден суу өтчү. Кол эмгеги деген сабакта бизди сууга сүздүрчү эле. Сүздүргөндө Чолпонбай дайыма биринчи орунда ээлечү. Түбүнө таш таштап коюп, канча мүнөт чыдайсың? Ошого да баа койчу. Биз мүнөт да чыдай албайбыз. Ал эми Чолпонбай 3-4 мүнөткө чейин суу түбүндө чыдачу эле. Ушундайча эскерет. Демек, Чолпонбай кичинекейинен эле сууда мыкты сүзгөн. Жана ошондой эле ошол мыкты сүзгөндүгүн дагы бир ирет тастыктап, жана ошондой эле өзүнүн шериктерине жана мекени үчүн ушул жерде дарыядан демек сүзүп өтүп, бардыгын шериктерин аман алып калган. Дарыяларына токтолгондон соң, эми көлдөрүнө токтолобуз балдар. Бул Ладога көлү. Европадагы тузсуз көлдөрдүн эң чоңу. Ал эми дүйнөдө 2-нчи орунда турат. Демек балдар, Ладога көлүнөн дарыя агып чыгат. Ошондуктан тузсуз көлдөрдүн катарын толуктайт. Ал эми Россиянын аймагында бул Байкал көлүнөн кийинки 2-нчи орунда турган көл болуп эсептелет. Абсолюттук бийиктиги 4,84 метрди түзөт. Ал эми жээк сызыгынын узундугу 1570 километр. Эң терең жери 230 метрди түзөт. Ал эми орточо тереңдиги 46,9 метр. Суусунун туздуулугу же болбосо суусунун минералдуулугу 0,6 промилди түзөт. Андан Нева аттуу дарыя агып чыгат. Ал эми Ладога көлүнө куйган дарыялар булар Волхов, Назия, Вокса, Тясь жана башкалар. Жаратылыш зоналары. Россиянын аймагында кездешкен бардык жаратылыш зоналары Чыгыш Европа түздүгүндө да кездешет. Алар: тундра, тайга, аралаш токой, жазы жалбырактуу токой, токойлуу тала, тала жана жарым чөл. Сиздер көрүп турасыздар, тундра зонасы бул Кола жарым аралында басымдуулук кылат. Ал эми тайга зонасы бул Алонец түздүгүндө, аралаш токой Борбордук бөлүгүндө же Белоруссиянын аймагында, ал эми жазы жалбырактуу токой Польшанын аймагында, токойлуу тала Ока Дон түздүгүндө, ал эми тала жана жарым чөл Каспий бою ойдуңунда басымдуулук кылат. Түздүктөгү климаттын зоналдуулугу кеңдиктер боюнча жаратылыш зоналарынын түндүктөн түштүккө карай ирети менен алмашып жайгашуусун шарттайт. Жеринин бетинин тегиздигинен жаратылыш зоналдуулук Чыгыш Европа түздүгүндө ачык көрүнөт. Бул жерде тундрадан тартып жарым чөлдөргө жана чөлдөргө чейинки зоналар тараган. Буларды жогоруда айтып өттүк. Түздүктүн аянтынын жарымына жакынын токой зоналары ээлейт. Нымдын арбындыгынан алардын арасында саздар көп. Токойлордун түштүгүнөн токойлуу тала жана тала зоналары тилке-тилке болуп жатат. Андагы кара жана коңур топурактар дыйканчылыкты өнүктүрүүчү зор каражат болуп эсептелет. Жеринин бетинин түздөгү, көптөгөн кен байлыктардын болушу, климатынын салыштырмалуу жумшактыгы, жаан-чачындын жетиштүү санда түшүшү, топурактын асылдуулугу, өсүмдүктөрүнүн ар түрдүүлүгү көп тармактуу чарба уюштурууга мүмкүнчүлүк түзгөн. Ушуга жараша КМШнын калкынын жарымынан ашыгы Чыгыш Европа түздүгүндө отурукташкан. Бул анын чарбасы жана экономикасы жогору өнүккөн бөлүгү. Бул жерге шериктештикке кирген өлкөлөрдүн айдоо аянттарынын 50%га жакыны туура келет. Чөп жабынды жана жайыттар да өтө көп. Ал эми балдар, биз сабагыбыздын аягына чыгайын деп калдык. Бизде адатта ар бир сабагыбыздын аягында кызыктуу фактылар жөнүндө айта кетебиз.
Чыгыш Европа түздүгү тууралуу кызыктуу фактылар. Чыгыш Европа түздүгүндө бир дагы тоо кездешпейт. Биз бул тууралуу сабактын башында да айтып өттүк. Болгону чек аралары гана тоолор менен курчалып турат. Ал эми Чыгыш Европа түздүгүндө бийик тоо жок. Болгону бийиктиги 500 метрге жеткен дөңсөлөр бар. Бул жердеги дарыялар көбүнчө түндүк же түштүк тарапка агып, батыштан чыгышка же буга карама-каршы аккан дарыялар кездешпейт. Чын эле дарыялар көбүнчө түштүк тарапты көздөй агат. Өлүк деңиз жөнүндө баарыбыз билебиз. Аябай туздуу деңиз. Бул жерде да ага окшогон Элтон көлү бар. Демек, Элтон аттуу туздуу көлү бар. Балдар, мугалим сабакты даярдап жаткан учурда сөзсүз кандайдыр бир максат коет. Аны айтпаса да белгилүү. Бүгүнкү сабак сиздер үчүн түшүнүктүү жана кызыктуу болду. Мен сабактын максатына жеттим деп ойлойм. Анда эмесе үйгө тапшырма алабыз. Биринчи тапшырмабыз Чыгыш Европа түздүгүндөгү жаратылыш зоналарынын жайгашуусу жөнүндө айтып бергиле. Ал эми биздин экинчи тапшырмабыз эмне себептен бул түздүккө калк жыш отурукташкан шаарлар жана айыл кыштактар топтолгон. Ал эми биздин үчүнчү тапшырмабыз жаратылыш ресурстарынын калк кайсынысын көп пайдаланат. Демек, мына ушул 3 суроого жооп беребиз. Жана ошондой эле биз айтпасак дагы билебиз. Картадан Чыгыш Европа түздүгүн таап көрсөтүп, аны контур картага түшүрөбүз балдар. Сиздер менен мен Бактыгүл Жапар кызы болдум. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.